Теледе ТВ кайгыл көрсөтүүсү өлкөбүздө өткөн аптада катталган кылмыш фактыларын жана аларды жөнгө салууга жумшалган ыкчам аракеттерди мен Изя Жикшеев айтып берем. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өткөн аптада Боом Капчык айында жана Балыкчы шаарында аба ырайы кескин өзгөрүп, катуу жаан мөндүр аралашчады. Мындай жаратылыш кырсыгынын айынан кыйла мүлктөр кыйроого учурап, тактап айтканда Боом Капчык айында жайгашкан ашканалардын бири суу астында калган. Бакытка жараша ашкана сууга толуп жатканда ичинде коноктор жок болчу. Ал эми аталган жайдын кызматкерлери качып кутулууга үлгүрүшкөн. Окуя болгон жерде биздин чыгармачылык топ дагы болуп келди. Чайдын баары калкып жүрөт. Разда чайдын баары. Боом Капчык айында орун алган жибек жол ашканасынын ачылганына болгону 6 күн болгон. Жаңы кожоюну жаңыдан ишин баштап, конокторун кабыл алып жатканда мынтип бир заматта токтотууга туура келди. Боом Капчык айында жааган жаандын айынан ашкананы суу каптап, заматта ичин толтуруп салган. Мояктан атат кой, я чыгып атат. Бул тасманы окуя болгон учурда ашкананын кызматкерлеринин бири тартып алган. Бактыга жараша бул убакта анда коноктору жок болуп, кызматкерлер гана өз иштерин аткарып жүрүшкөн. Андыктан суу кирип келгенде баары тең ашкананын экинчи кабатына качып чыкканга үлгүрүп, кескин келген суу менен өз күчтөрү менен күрөшүп башташкан. Тодогулар бүтүптүр, В данный моментте биз подвалда болчубуз, кухня жакта. Ошондо эсеп менен 7-8 адам болчубуз. 5 мүнөттүн ичинде уже суу каптап кирип баштады. Ошого чыкканга эле үлгүрүп калдык да. Эч кандай мүлктү сактап калганга үлгүргөн жоксуңар? Жок, үлгүргөн жокпуз. Эч кандай өзүбүз чыкканыбызга сүйүнүп калдык да. Ошо терезеден, эшиктен бүт эле куюлуп кирди. Аябай сразу эле көтөрүлүп кетти да. Ошо. Эч ким жабыркаган жокпу ошо жаныбарда жүргөндөрдүн? Ошондо жабыркаган жок, Кудай шүгүр. Холодильниктин баары эле өйдө калкып калды. Ошол маалда биздин поварыбыз, ошолордун баары белден өйдө эле суу болуп калды да. Ошол момент светти беришти. Баягы светти бергенде сразу өчүргөнгө успеть этип калдык. Баарыбыз атып чыктык да, бияка чыктык да. Үстүнө. Ошентип Кудай сактады чоң. Ашкананы суу каптап жатканда ордунда жетекчиси да бар болчу. Пикиринде бул кырсыкты алдын алуу мүмкүн болмок. 18-inde 4-төн 5-ке чейин бир жарым сааттык убакытта аябай катуу жаан жаады. Бул жаандын кесепетинен кафенин биринчи этажы, подвальный помещение көмүлүп калды. Бул негизи жол салынып атканда, чоң мамлекеттик жол салынып атканда көпүрө коюлуш керек болчу. Көпүрө коюлуп аптыр бул жерде. Эски жолдо көпүрө турат, темир жолдун эмесинде көпүрө турат. Бул скорее всего же эменин күнөөсү, жол жасагандардыкы, же болбосо ошо проект түзгөн эмелердин күнөөсү. Негизи жаан жаган сайын, катуу жаан жаган сайын ушул жакта ушундай суунун агымы көбөйөбү? Жок, мындай биринчи жолу. Бирок жаан жаган сайын келип турат. Бирок негизи ошого эсептелиш керек болчу да? Негизи эсептелген. Мурунку Советтер Союзу убагындагы көпүрөнүн эмеси бар. Бул жерде көпүрө турат. Темир жолдун көпүрөсү турат. Мурунку 14-жылга чейинки эмеде жолдо көпүрө бар экен, бирок ал көмүлүп калган. Бул жерден бул кафенин биринчи подвальный помещение меники полный эме болчу. Кухня болчу. Кухнядан буквально 10 мүнөттүн ичинде басып калды сууч. Эч ким мындай жабыркаган жокпу? Эч ким жабыркаган жок. Качып чыгышты да, успеть этишти. Болгон астындагы продукт, холодильник, болгон аппаратуранын баары астында калды да, жараксыз болуп калды. Бул машинанын ээси болсо өзү бузулуп калып таштап кеткен бул короогочу. Эми жаандын кесепети, эменин кесепети өзүңөр көрүп тургандай эле. Дагы еще бул сорулгандан кийин, дагы еще 50 сантиметр өйдөрөк болду суу. Ашкананын сыртында калган мүлкү мынтип кыйроого учурап, аны акырындап өз күчтөрү менен тазалап жаткан кездери, ал эми ичкери кирген сууну учурда тазалап чыгууга үлгүрүшүп, чыгымдарын эсептеп жаткан кездери.
Бул жерде помещениянын ичине почти 15 сантиметрге чейин кирген помещениянын ичине. А бул Киши бар беле ошол? Ошол убакта клиенттер жок болчу, өзүнүн рабочийлери эле бар болчубуз, 20дай киши. А подвалдан поварлар болсо баягы заматта чыгышты да, как раз эме болуп. Бул бийиктиги 2,5 метр да. Бул подвал ашпашчылар тамак чыгарчу жер да, тамак жасап. Подвалдын бийиктиги 2,5 метр. Ошо толугу менен толуп турабыз эле. Азыр потолок менен тең болуп турат суу. Бул жол менен канча суммага мүлкүңүз бар эле ичинде? Эми точно айта албайм, анткени закуп кылган, жаңы эле закуп кылганбыз. Ачылганыбызга 6 күн болгон. Жаңы эле ачылдык. Негизи продуктуңузду айтып атасыз, аппаратураңыз? Аппаратуралардан биякта холодильниктер бар, полный электроплита эмелердин баары подвалда болчу. Керектүү нерсенин баары подвалда да, анткени иштегенге ылайыктуу подвалга алышкан да. Ашпозчулардын бөлмөлөрүн көрүп чыгуу мүмкүн болгон жок. Анткени келген суу ал кабатты толугу менен толтурган. Андыктан учурда ал жакта канча акчанын мүлкү кыйроого учураганын болжолдоо гана мүмкүн болууда. Айтсак, ашкананын кожоюну бул жайды жакында эле банкта көрөөдө турган жеринен сатып алган экен. Жана болгон каражатын жумшап, жаңыдан ишин баштап, эми мынтип кирешесин эмес, чыгашасын эсептөөгө мажбур. Бул кафе негизи банкта залогдо турган кафе болчу. 1 ай болуп калды алганыма. Мен выкуп менен алгам да. Иштей баштаганыма 6 күн болгон. Кече күндө МЧС келип кетти деп атпайсызбы? Алар келип эмне кылышты? Алар келип эмеге кетишкен, помпа алып келебиз деп суу сордурган. Бүгүн келишти, бүгүн акт түзүп кетишти. Суу сордурган эчтеке алып келген жокпу? Жок, алып келинген жок эчтеке. Азыр андай өзү таппай атабыз дейт. Ама азыр сордуп алып кетип аткан машина кайдан келген? Бул өзүнүн туугандардын машинасы, нанимать этип алып келип да. Суу сордуруп чыгарчу унааны алып келебиз деп кетип калган өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өкүлдөрү эртеси кагаз көтөрүп алып гана келишкен. Унааны таппай койдук деп кыйроого учураган мүлккө гана актыларын толтуруп тим болушкан. Андыктан ашкананын кожоюну өз күчү менен издеп, суу сордурчу унааны таап, анан мынтип тазалоого киришкен. Тоодон келген суунун агымы күчтүү болгонун ашкананын жогору жагында урап калган бетон кашасынан эле көрүнүп турду. Бирок негизги агып келген суу башка сайлардан түшүп, агып кеткенге арыгы жок болгондуктан анан ылдыйышта турган бул ашканага агып келген. Токтосун байке айткан илгерки көпүрөлөрдүн калдыктары жолдон эле көрүнүп турат экен. Ал эми андан аккан суу ар дайым мынтип тереңдиги 6-7 метрди түзгөн көлмөгө айланып турат. Биринчиден бул жерде эки мурунку Советтер Союзу убагындагы салынган эки көпүрө бар. Мына эки көпүрөнү көрүп турасыздар. Биринчи көпүрө, экинчи көпүрө. А кийин бул 2014-жылкы салына баштаган жолдо могу жерде жолго чейин бул жерде көпүрө бар болчу. Бул ошо эки көпүрөдөн аккан суу ошо аркы өзгө чыгып кетчү. Данный момент бул көпүрөнү салгандан кийин бул көпүрөнү буруп салышкан, а суу кетпейт. Жол салгандан кийин. Ошонун кесепетинен мына өзүңөр көрүп атасыңар. Мен биздин кафеге зыян тартканын көрүп атасыңар. Айтсак, жан катуу жаап, мынтип суу агып келгенде Боом Капчык айындагы жолдагы болжол менен 4 саатка буулуп калган. Эки жагынан тең каттамы токтоп, айласы кеткен айдоочулар жолду бөлгөн бетондордун арасын колдору менен тазалап, суу көлөмүн азайтышкан. Анан гана акырындап жүрүп отуруп, кийин келген өзгөчө кырдаалдар кызматкерлеринин жардамы менен гана өчкөн. Айтсак, жолдун астынан дагы бир көпүрөнү тез арада орнотушпаса, дагы бир мындай жаандан жол чыкпай калчудай. Анткени жолдун үстү менен аккан суулар жерди кыйла жеп, жардын жолго жетишине ашып кетсе 1 метр дейле аралык калган. Көчө 3 саат, 4 саатка уже бу жер жабылды. Жолдун баары пробка болуп калды. 4 саат унаалар эки жакка өтө алган жок. Бир полоса менен өтүп атты, бирок бир полоса болгондо да ошондо бири-бирине мешайт этип баягы туруп калышты. Анан жолду кандай өз күчтөрү менен тазалаганга аракет кылыштыбы? Тиги жерден баягы суу кетип аткан жерди өтүп аткан элдер бурчтарды
эмелердин жана фундаменттердин арасындагы чөп чарларды алып өз күчтөрү менен тазалап атышты. Ошондо бир аз суу кете баштады. Андан кийин жолчулар келип жолду где-то көпкө чейин тазалашты го буякты. Кандай болгон күнү да бул жолку катуу жаанда ашкананын мүлкү гана кыйроого учурады. Андыктан көпүрө маселеси тез арада чечилбесе, кийинкисинде жолду да агызып кетсе, анда бараткан унаалар жана анын жүргүнчүлөрүнө кооптуу жагдай жаралат. Ал эми негизги бул жагдайды эмнеге өз убагында тактаганда жол салынып жатканда эске алышкан эмес жана буга ким жооптуу деген маселе бүгүнкү күнгө чейин жоопсуз калууда. Өткөн аптада бир канча жылдан бери узап келген соттун кезектеги отуруму болуп өттү. Окуя туурасында кыскача айтсак, 2012 жылдары Борбор калабызда жалгыз турган жаран казы болуп, бирок анын мүлкүнө эмнегедир убактылуу батирде жашап жаткан айым ээлик кылып калган. Бул туурасында кабардар болгон маркумдун жакын туугандары ошол эле замат текшерүүлөрүн жүргүзүп, тийиштүү экспертизалардын жыйынтыгы боюнча маркумду улантышкан деген бүтүмгө келишкен. Бирок бул иш ошол бойдон жыйынтык бербей, сот отурумдары жылдарды каартып келет. Бүгүнкү сот отуруму кызыктуу окуялардын коштоосу менен ээлик кылып алган үйдүн убактылуу тургунуна мүлктү өткөрүп берүү туурасында документти жокко чыгаруу туурасында болду. Албетте адатынча бул жолкусунда да сот отуруму кийинкиге жылдырылып, мындай калыпта бир канча жылдан бери уланып келет. Учурда жабыркаган тарап акыйкат издеп бардык мамлекеттик органдарга барып келишкен. Я являюсь матерью Алибека, сама являюсь гражданкой Казахстана, живу в городе Алматы. Здесь у нас проживал дедушка Омарбеков Жорукбек Кукумбаевич, 46-го года рождения. Имел недвижимость по улице Ташауская, 16, дом. Все это время он хотел записать наследство на моего сына Алибека. И всем соседям везде всегда говорил, что единственным наследником является Алибек. Когда мы с ним договорились, что я приеду и будем оформлять дарственно на Алибека, он вдруг скоропостижно скончался. После похорон мы узнаем, что он написал якобы завещание на некую Аблабекову Светлану, которая являлась квартиранткой, проживала с ним где-то с 2006-2007 года. И завещание оказалось аж с 2007 года. Умер он в 2012 году, скоропостижно, сразу после того, как мы договорились приехать и оформлять дарственно. После похорон все складывалось каким-то странным образом, были несостыковки в разговорах и по факту смерти. Вот. Соответственно, завели уголовное дело по факту смерти и мошенничества. Несколько гражданских дел по факту признания завещания недействительным. Но с 2012 года по сей день я не могу добиться правосудия. Я считаю, что... Какие там факты вы смогли выявить? Факты, вы знаете, мы делали эксгумацию после похорон. Эксгумация подтверждает, что у него имеется отравление, аконит, яд, который является смертельной, в принципе, дозой. Он еще был вперемешку с этиловым спиртом. Во время всего этого с ним находилась только эта квартирантка. И, соответственно, я считаю, что смерть была очень неожиданная и со странностями. Там были и судебно-медицинские экспертизы, отказные, протокола. Все как бы не соответствовало тому, что, в принципе, должно было делаться по закону. И с 2012 года по сей день я не могу этого правосудия никак добиться. Я считаю, что здесь орудует все-таки банда черных риэлторов. И больше у меня других мнений нет, так как все факты налицо, но никак мы не можем добиться никаких результатов. Бул окуя боюнча учурда биздин редакция иликтөөсүн баштаганын эсиңерге салмакчыбыз жана болгон ишке көз салып турмакчыбыз. Айтсак, окуя туурасында толук маалыматты жакын арада НТС каналынан көрө аласыздар. Кезекте издөөгө алынгандар рубрикасы. Мында силер таанып билгендериңер туурасында маалыматтар болсо, жакынкы милиция бөлүмүнө же биздин редакциябызга кайрылсаңыздар болот.
Бишкек шаарындагы Ленин райондук ички иштер башкармачылыгы 1979 жылы туулган Абдыгаев Таалай Амантуровичке издөө салат. Бою 165-170 см, чачы көзү кара, дене түзүлүшү орточо, кийген кийими кызыл футболка, көк джинсы, бутунда кара кроссовки, өзгөчө белгилери, курчагында операциядан кийинки тырыгы бар. Көрүп билгендер болсо 0312 35 29 47 нөмөт бөлүмүнө, 0553 10 24 65 издөө бөлүмүнө, 0553 10 21 36 тергөө бөлүмүнө же туугандарынын 0777 77 67 37 телефондоруна чалып коюшуңарды өтүнөбүз. 1967 жылы туулган Лычманов Сергей Васильевич Аламыдын райондук ички иштер бөлүмү тарабынан издөөгө алынат. 2013 жылдын апрель айынан бери дайынсыз жоголгон. Лычманов Сергей Васильевичти көрүп билгендер болсо 0312 36 35 23 0312 36 35 27 телефондоруна кабарлап коюшуңарды суранабыз. 1997 жылы туулган Талантбек уулу Гүлчоро Бишкек шаардык 1-Май райондук ички иштер башкармачылыгы тарабынан издөөгө алынат. Талантбек уулу Гүлчоро 1-топтогу майып, сүйлөй албайт. Сол колу буту кыска болгондуктан аксап басат. Бою 160-165 см, дене түзүлүшү арык чырай, чачы көзү кара, мурдунда тырыгы бар. Гүлчорону көрүп билгендер болсо 0702 80 10 47 телефон аркылуу кабар берүүңөрдү суранабыз. Эстерге салсак, ТВ кайгылуу программасы менен байланышка чыгып, сизге болгон окуяны тез арада жалпы маалымдагыңыз келсе, төмөндөгү телефонго чалып, же WhatsApp аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Ал эми биз сиздер менен кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.